Президенттің пресс-службасына жооп. Азаттық партиясының мүчөсі Бақыт Қалмаматовты ГКМБ тарабынан кармоодо мыйзамдардын одуну бузулушу боюнча билдирүүлөрүмө президенттин пресс-службасы рекомендовано воздержаться от голословных обвинений, наносит большой ущерб не только своей репутации, но и основам Конституции деп. Бир жагынан менин репутацияма кабатыр болгондой, экинчи жагынан Конституциянын основасына коркунуч жаратып жатасың, сындап сүйлөбө деген мааниде сөмөйлөрүн кезеген билдирүүсүн жарыялап жооп бергенге мажбур кылышыптыр. Урматтуу президенттин пресс-службасы, эсиңиздерде болсо керек, 2021 жылдын 15 сентябрында Сонумбүбү Кадырованын, 17 сентябрда Абдраимов, Жетигенов, Асанов, Акаев, Мусакеев 100 000 киши алып чыгып, бийликти алмаштырабыз деген лозунг менен митинг чыгат деп президентке жазган кайрылуусун президенттин администрациясында бурмалап, биздин Исаковдун, Гелдибековдун, Жолдошованын фамилияларын кошуп жазганын Кадырова өзү мен жазган катта фамилиялар жок эле. Ким Исаковдарды катка кошсо, аларды Кудай урсун дегенине карабай, мыйзамдарды одуну бузуу жолдору менен бизди суракка чакырып, конституциялык негизги укуктарыбызды тебелеп жатканда, мындай иш биздин администрацияда болгону туура эмес. Бул наносит большой ущерб основам Конституции деп билдирүү жасаганга эмнеге жараган жоксуңар? Өзүңөрдүн араңарда катты бурмалап, президенттин администрациясынын бетине көз сыйпап кылмыш кылгандар кимдер? Экинчиден, депутаттар Асылбек Жээнбековду жана Төрөбай Зулпукаровду жана Жетигеновду Конституциянын 78-чи беренесин депутаттык кылмыш жасаган жеринен кармаган учурларды кошпогондо, жогорку кеңештин депутаттарынын жалпы санынын көпчүлүгүнүн макулдугу менен гана жазык жоопкерчилигине тартууга жол берилет деген норманы ГКМБ тарабынан одуну бузуп, ал эми Конституциянын 102-чи беренесин сот Конституцияга каршы келген ченемдик укуктук актыны колдонууга укуксуз деген норманы соттор тебелеп, депутаттардын уруксааты жок, аларды камоого уруксаат беришип, биринчи экөөнү 6 айдан ашык, үчүнчүсүн 1 айга жакын ГКМБнын СИЗОсунда кармалып турганда, президенттин Конституциянын жана мыйзамдардын нормаларын тагат карам деген антын жана Конституциянын 66-чы беренесинин президент Конституциянын адамдын жана жарандын укуктарынын жана эркиндигинин кепилдиги деген милдетин эске алып, кармалгандардын негизги укуктары тебеленип жатканда, рекомендуем руководству ГКМБ и судьям: ваши антиконституционные действия наносит ущерб основам Конституции деп билдирүү жасап, адамдардын укуктарын коргоп, конституциялык нормаларды четке кагып, өз милдеттерин кыянаттык менен пайдаланган кызматтык адамдарга эмнеге чара көргөн жоксуңар? Үчүнчүдөн, мамлекет жетекчилеринин дарегине сын пикир айтып, эч бир кылмыш жасабаган Куренов жана Молдокматовго жасалма кылмыш ишин козгошуп, алардын базалык укуктарын тебелеп, 6 айдан бери кармалып отурушу боюнча ГКМБ жана НВДнын жетекчилерине кайрылып: рекомендуем, ваши незаконные действия наносит ущерб основам Конституции деп билдирүү жасап, алардын укуктарын эмнеге коргободуңар? Төртүнчү, эми Бакыт Калмаматов боюнча: чегарадан чыгарбоо бул адамдын кыймыл аракетин чектөө болуп саналат. Кылмыш процессуалдык кодексинин 108-чи беренесине жараша адамдын кыймыл аракетин чектөө сот аркылуу атайын токтом же чечим менен кабыл алынып, күнөөлүү адамга кайсы кылмыш жасаганы жана коомго кандай коркунуч туудура тургандыгы көрсөтүлүп, анан кандайдыр бир чектөө кабыл алынат. Ушул эле берененин негизинде соттун чечими айыпталуучуга же анын адвокатына жана прокурорго берилет. Соттун андай чечими болгон эмес. Демек, аны ГКМБ тараптан самолеттон алып калуу мыйзамсыз болуп саналат. ГКМБнын тергөөчүлөрү түнкү саат 2-ден 10 мүнөт өткөндө 22 декабрдын саат 17:00 чейин же 15 саат тынымсыз тергөө ишин жүргүзүшкөн. Кылмыш процессуалдык кодексинин 197-чи беренеси боюнча сурак тынымсыз 4 сааттан ашык созулушу мүмкүн эмес. Суракка алууну улантууга, эс алууга жана тамак ичүү үчүн кеминде 1 саатка тыныгуудан кийин жол берилет. Суракка алуунун жалпы узактыгы 8 сааттан ашпоого тийиш.
Ага жана анын адвокатына тыныгуу берилген жок. Түнкү уктоого мүмкүнчүлүк экөө тең алган жок. Тамак дагы берилген жок. Бул деген Конституциянын 56 беренесинин 4 пункту. Эч ким кыйноолорго жана башка катаал адамгерчиликсиз, ырайымсыз же кадыр баркты басмырлаган мамилелерге жана жазалоого дуушар болбош керек. Тергөө тараптан бузгандык болуп эсептелинип, биздин мыйзамдарга жана Бириккен Улуттар Уюмунун конвенциясына ылайык адамга карата кыйноо жана катаал мамиле деп таанылат. Президентти жана Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо боюнча конституциялык закондун 21 беренесинин 10 пунктуна ылайык азырынча депутаттыкка талапкер катары Бакыт Калмаматов кол тийбестикке Аны кылмыш жасап жаткан учурда кармалгандан башка БШКнын макулдугу жок кармоого мүмкүн эмес. Себеби азыркы учурда шайлоонун жыйынтыгын таануу Жогорку соттун кароосунда. Демек ал кол тийбестик статуска ээ болгон депутаттыкка талапкер. Конституциянын 59 беренесинин 4 пунктуна ылайык эч ким соттун чечимисиз 48 сааттан ашык мөөнөткө кармалышы мүмкүн эмес. Аны 60 саат өткөндөн кийин гана сотко алып келишип, бул норманы дагы одоно бузууга барышты. Кылмыш процессуалдык кодекстин 100 беренесине ылайык СИЗОнун жетекчиси 48 сааттан өткөндө соттун чечими болбосо кармалган жаранды чыгарып, жетекчилерине маалымат бергенге милдеттүү эле. Ал аны аткарган жок. Анысас келгенсип мыйзамсыз жашыруун соттон кийин конвойлордун машинасын тегеректеп, нааразычылыгын билдирген карындашынын бутун тебелеп кеткенге баарыбыз күбө болдук. ГКМБнын кызмат адамдарынын жана соттун мыйзамсыз иштери Конституциянын основасына ущерб ушулар келтирет го. Ушуларга рекомендация берип, аларга мыйзам чегинде эмне үчүн чара көрбөйсүңөр? Мына толгон токой фактылардан болгону төртөөнү гана көрсөттүм. Жыйынтыгында президент элге берген антын жана Конституциянын адамдын жана жарандардын укуктарынын жана эркиндиктеринин кепилдиги катары жарандардын укуктарын сактоого аракет кылбаса, үн катпаса, ал жетектеген аткаруу бийлигинин курамындагы укук коргоо органдарынын жетекчилери тарабынан мыйзамдарды эле эмес, Конституциянын талаптарын жана эл аралык конвенциянын нормаларын ачыктан ачык бузса, биз катардагы жаран катары эмне деп ойлошубуз керек? Албетте, президенттин макулдугу же көрсөтмөсү бар деген гана тыянак чыгаруудан башка сөз айта албайбыз. Ошондуктан менин Бакыт Калмаматовдун тегерегиндеги мыйзам бузууларды ташка тамга баскандай көрсөтүп айткандарым Конституциянын основасына ущерб келтирбейт. Кайрадан Конституциянын основасын мыйзам чегинде коргоого барган аракетим жана мыйзамдуулукту орнотуу үчүн президентке жардамы тээр деген таризде айткан чындык сөзүм. Эгерде президент чын дили менен мыйзамдуулуктун үстөмдүгүн орнотууну кааласа, анда сөймөйдү мен тарапка кесебей, сөймөйдү башка тарапка кезеп, мыйзамдарды жана Конституциянын нормаларын одоно бузган мамлекеттик органдардын жетекчилерин жана кызмат адамдарын тез аранын ичинде кызматтан четтетүүнү, мыйзамдын талаптарын одоно бузуу менен кармалган жарандарды боштондукка чыгарууну президентке сунуш кылгыла. Ошондо мен силерди колдоп да, коргоп да беремин. Жогорудагылардын негизинде рекомендую впредь воздержаться от голословных высказываний в мой адрес, наносящих ущерб в первую очередь имиджу президента и ущерб основам Конституции. Урматтоо менен Азаттык партиясынын төрагасы Исмаил Исаков. 27 декабрь 2021 жыл.